Салам достор, циклдар темасын улантабыз. Азыр биз break операторун кантип колдонууну үйрөнөбүз. Break оператору циклды жөн гана токтотуп коюу үчүн керек. Бир мисал жазайын. Мындай. Шарт боюнча бул цикл 10 итерация иштеш керек. Бул жака экранга 0дон баштап 9га чейинки сандарды чыгарып бериш керек. Эгер биз программаны иштетсек, көргөнүңүздөрдөй бир гана 0ду чыгарды. Эмне үчүн? Анткени break оператору, караңыздар, ага кезек келгенде ал бул циклды автоматтык түрдө токтотот. Бул жерде эң алгач циклга кирди, андан кийин ини чыгарды, кийин break деген команда болду жана цикл автоматтык түрдө токтоду. Эгер биз break'ти бир шарттын ичине киргизсек, анда ал ошол шартка барганда гана токтойт. Мисалы үчүн и 5ке барабар болгондо биздин цикл токтосун дейли. Break'тин ичине киргиз үчүн бир тапты басыш керек жана караңыздар, бул шарттын ичине кирип калды. Программаны кайрадан иштетсек, караңыздар, ал 0дон 5ке чейинки сандарды экранга чыгарды жана цикл автоматтык түрдө токтоду. Break операторун while циклында да колдонсок болот. Мисалы үчүн программаны иштетсек, дагы эле ушундай жыйынтыкты алдык. Бул циклга да кандайдыр бир шарттын ичине киргизсек, мисалы үчүн ушундай кылып жазсак жана программаны кайрадан иштетсек, дагы эле ушундай жыйынтык алабыз. Караңыздар, бул жердеги жыйынтык үстүндөгү жыйынтыкка окшош эмес болуп калып атат. Эмне үчүн дегенде, бул жакта биз көбөйтүүнү анын үстүндө аткарып жатабыз. Эгерде аны биз бул жерден алып бул жака койсок, анда мындай жыйынтык болот. Анда мына жогорку жыйынтык менен бирдей жыйынтыкты алабыз. Эгер биз break операторун тиешелген циклдарда колдонсок, анда эмне болот? Андай учурларда break оператору ички тиешелген циклдын ичинде болсо, тиешелүү циклды гана токтотот. Ал эми негизги сырткы циклда орун алган болсо, анда ал бардык циклды токтотот. Мисалы үчүн, мурдакы сабакта биз Пифагордун жадыбалын экранга чыгарганбыз. Ал жерден керек эмес эсептегичтерди өчүрүп салайын. Жана менин оюмча бул үстүнкү циклда керек эмес. Бизге азырынча ушул тиешелген цикл гана керек. Бул жерде караңыздар, эгер мен break операторун ички циклдын телосуна жазсам, бул жерге жазсам, анда экранга эмнени чыгарат? Программаны иштетсем, 1ден 9га чейинки сандарды чыгарды. Бул кандай болду? Караңыздар, эң алгач бул жакта албетте бул цикл башталды, ички цикл. Биринчи эң алгач үстүнкү негизги цикл башталган. Андан кийин кийинки цикл башталып, бул жакта ж 0го барабар болгон. Албетте эң алгач 0дон башталат цикл. Жана ал экранга инин маанисин чыгарган. Башкача айтканда, бул жакта 1ден башталат, демек 1дин маанисин бул жерге чыгарган. Андан кийин бул жактан break оператору бар, ошондуктан бул цикл токтогон. Жана бул негизги циклдын экинчи итерациясы башталган. Бул жакта и 2ге барабар болгон. Ошентип отуруп, ушундай жыйынтыкты бизге чыгарып берди. Эгерде мен break операторун бул жерге эмес, бул жерге жазсам, анда эмне болот? Анда мындай жыйынтыкты алабыз.
Караңыздар, мына 1 мындайга чыгарып берди. Бул кандай болот? Бул жерде албетте караңыздар, бул үстүнкү цикл өз ишин толук аткарды. Андан кийин кийинки итерацияда бул негизги цикл токтоду, демек бардык программа токтоду. Бул while цикл үчүн да ушундай эле иштейт. Экөөнүн айырмасы жок. Эми бир практикалык тапшырма аткарып көрөлү. Мындай бир оюн жазалы, сан табуу деген. Ал мындайча болсун. Компьютер кандайдыр бир 1ден 30га чейин, 1ден 50ге чейин болсо болот. Азыр 1ден 30га чейин кандайдыр бир кокус санды өзүнө алсын. Андан кийин биз ал санды табышыбыз керек. Эгер биз ошол сандан кичине санды киргизсек, анда бул сан кичине деген жооп чыгарат. Эгер биз андан чоң санды киргизсек, анда бул сан чоң деген жыйынтык чыгарат. Эгер биз ошол кокус санга барабар санды киргизсек, сиз таптыңыз деген жыйынтыкты чыгарып, программа автоматтык түрдө токтосун. Ал программа мындайча жазылат. Мынакей биздин программа мындайча болду. Бул жакта кокус сандарды алуу үчүн random модулунан randint деген функцияны бул жака импорт кылып алуу керек. Андан кийин ал эмне иш кылат? Бул жака x өзгөрмөсүнө 1ден баштап 30га чейинки каалагандай бир кокус санды ыйгарат. Бул жерде ал табууга оңой болуш үчүн 30 эмес, 10 деп коеюн. Батыраак табуу үчүн. Андан кийин бул жакта биздин цикл башталат. While true деген бул жака шартты коюп койдум. Демек бул цикл чексиз иштейт. Андан кийин бул жака биз кандайдыр бир сан киргизебиз. Бул жерге шартыга бул сан кайсы деп жазып койдум. Менин оюмча бул бир аз туура эмес. Ал жерге мындай деп жазайын. Кандай болсун? Мен бир сан ойлодум. Мен бир сан ойлодум. Бул эмес, ал болсун. Ал сан кайсы? Жана ал жерге биз бир сан жазабыз. Эгерде биз киргизген сан бул жакта x санынан кичине болуп калчу болсо, анда сиз жазган сан кичине деген жыйынтыкты чыгарып берет. Дагы андан кийин кайра бул жерге келет. Бул жерге келип, дагы мен бир сан ойлодум, ал сан кайсы деген бул жака текст чыгарат, жана биз дагы бир сан киргизебиз. Эгерде ал саныбыз x-тан чоң болуп калчу болсо, анда сиз жазган сан чоң деген жыйынтыкты чыгарат. Анда кайра бул жерге келет. Эгерде биз ал санга барабар санды жазып калчу болсок, анда азамат сиз таптыңыз бул сан x деп x-тин маанисин чыгарат жана биздин цикл автоматтык түрдө токтойт. Программаны иштетип көрөлү. Мынакей, караңыздар. Бул жерге мындай жыйынтык чыкты. Мен бир сан ойлодум, ал сан кайсы? Бул жерде биз албетте 1ден 10га чейин сандарды киргизгенбиз жана
аны билебиз, ошондуктан жөн гана алардын аралыгында бир сан жазалы, мисалы үчүн 8 болсун. 8 жазган сан кичине, демек мен бул жерге 9 жазайын. Дагы эле кичине, демек бул 10 экен. 10ду жазсам, караңыздар, мына азаматсыз таптыңыз, бул сан 10го барабар. Эгер кайрадан иштетсем, анда эми кокус башка сан чыгып калыш керек. Бул жерге кайра 10ду жазайын. Мына караңыздар, бул 8 жазган сан чоң деп чыкты. Демек чындап эле бул жакта 1ден 10га чейин кокус сандарды x-ка ыйгарат. Ар бир иштеткенде программаны x-ка ар башка сандар ыйгарылат. 5 болсун. 8 жазган сан кичине, демек бул жакта мен enter'де кокустан басып жибердим. Кайрадан иштетейин. Жана 10 деп жазайын. 8 жазган сан чоң, 7, сан чоң, демек 3, сан чоң, демек бул жакка 1. Бул сан 1ге барабар экен. Негизинен ошол break операторунун бул жердеги иши бул циклды автоматтык түрдө токтотуу. Биз ал санды тапкандан кийин бул циклды токтотуу керек. Эгер биз аны токтотпосок, анда ал чексиз иштей берет. Бул жакта караңыздар, эгер аны өчүрүп койсом, брейкти өчүрсөм, анда эмне болот? Программаны кайрадан иштеттим. Бул жакка бир сан жазайын. 3 болсун, андан кийин сан кичине дейт, 4 болсун. Жана азаматсыз сиз тапкан сан таптыңыз, бул сан 4кө барабар. Бирок кайрадан эле бул жакка мен бир сан ойлодум, ал кайсы дейт. Бул жерге кайра 4тү жазсак, кайра эле ушундай жыйынтык чыгарып берди. Башкача айтканда, биздин цикл токтобой калды. Аны токтотуу үчүн бул жерге break операторун жазуу керек. Жана бул программаны токтотуп, кайрадан иштетишибиз керек. Жана бир сан жазалы, 7 болсун, 6 болсун, 5. Бир аз каталып кеттим, мен бул жерде кадашып кеттим. Так, бул жака 6 болсун. Андан кийин 4, 3. Бул жокусунда x саны 3кө барабар экен. Бул видео сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, ага лайк басып, комментарий оюңузду калтырып коюңуз. Бул мага жаңы видеолорду чыгарууга түрткү берет. Ушуну менен бүгүнкү сабак аягына жетти. Жаңы видео сабактарды өткөзүп жибербөө үчүн каналга катталып, коңуроону басканды унутпаңыздар. Жана албетте өтүлгөн материалды бышыктоо үчүн Telegram каналга катталсаңыздар болот. Ал жактан кызыктуу тапшырмаларды таба аласыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө.